Жакынкы тарыхтан bir üzüp айтып берейин. Мынагу Андижан деген шаар бар Өзбекстанда. Ошол жерде Абдували Кары деген алым чыкты, салафи алым чыкты. Hikmаттуу алым адам эле чыгып хадис кармайбыз, башка кармайбыз деп ушундай тарикатта жүрдү. Анан Намангандан дагы алымдар чыгып, Ханафи мазхаб карманган бизге окшогондор чыгып алып, анан бири менен бири айтышты. Seniki туура эмес, меники туура, меники туура эмес, сеники туура. Далилиңе далилим, аятың аятым, хадисиңе хадисим. Дешип ызычуу болуп, буларды бир жолу булар жеңет, буларды булар жеңет. Мечиттер бири-бирине катташпастан ушундай ызычуу болуп калды. Ызычуу болгондон кийин ошол мамлекетте агит, карет, баары бир ит деген саясат болуп, ошолордун баардыгы азыр жок болду. Ханафи дагы жок, башкасы дагы жок. Ошонун баардыгы талаштан, тартыштан келип чыкты. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда мына ушундай окуяларды кайра тирилткиси келип аткан шайтандын шапалактары пайда болду. Чыккыла, мен салафиймин. Мени менен айтыша тургандар чыккыла мага, мен айтышам силер менен деп интернеттен реклама кылып кыйкырып аткандар пайда болуп атат. Ошол Абдували Карыда окуп, Андижанда туулуп өскөн кээ бир молдакелер, салафи багыттагылар. Келгиле ким Ханафимин дегени башка дегениң. Меникин туура эмес дегендер чыккыла, мен силер менен айтышамын деп интернеттен жар салып бакырып атышат. Жашыраак балдар жазса, жаш балдар жазбагыла. Мага Кыргызстандагы башы көрүнгөн аалымдар айтышсын мени менен деп атат. Десе бирөө мага келиптир, сиз дагы аалым деп билебиз, сиз чыгып айтышыңыз. Мен айттым, мен аалым деп билсең жакшы экен, бирок мен аны аалым деп билбейм. Ал жаш балдар менен чыкпам, мен дагы менен чыга албайт экем. Менин кадырыма туура келбейт. Менин кадырым өзүм окшогон бирөө отурса, ошондо менен сүйлөшүшүң керек деген жоопту бердим. Айтышкым ушундай келди. Чыгып алып сүйлөшүп, жер менен жеткирип коюп, ушундай далилдер айткым келди. Бирок Өзбекстандагы тарыхты эсибизден чыгарган жокпуз. Biz Андижанга барып көрүп өсөк дагы ушул жерде отуруп кабарды укканбыз. Андижанда жашап туулуп өсүп келгендер ошондой ызычууну бизде кайрадан тирилткиси келип атышат. Ал шайтандын заказыбы, же шайтандын шапалагынын заказыбы, же өзүнүн иштихатыбы, аны Кудайым билет. Ыктилап чыгарбаш керек. Өзүбүздөгү маскабыз туурасын айтып түшүндүрүп айтып берип алсак, чыгып алып, эрөөгө чыкырып, эч ким чыкырбайса өзүн кыйын сезип атат, жок. Балким ошол Өзбекстандагы проблемаларды бизде жараткысы келип аткандыр. Балким ошакты бүтүрүп планды ишке ашырып бизге келип, биз ошондой кылгысы келип аткандыр, жок. Андай шайтандын шапалактарына уруксат берилбейт, ошол чыккан жерине бара берсин. Биз Кыргызстанда андай фитналарга, ызычууларга, айтыштарга жол бербейбиз. Бизде Ханафи мазхабын кармайт, устав ошондой муфтият, ошону өлкөбүз колдойт, ошол мазхаб боюнча динибизди карманабыз. Башка жолдо жүргөн болсоң жүрө берсең, атышкан жерибиз жок. Бирок сен бекинип алып, бул ката, ал ката деп бир нерсени сүйлөбөгүнү. Эгер эшиктин өзү ачылып кете турган болсо, анда дайыныңы таппай каласың. Бирок ал саңа эле эмес, сенден башканын баарына зыян. Кээ бир адамдар ушундай болот. Касапканада койлорду айдап барсаң, койлор кирбейт экен. Анан бир текени даярдап коюшат экен дагы, койлорго кошо берет экен. Ошол теке акырын койлорду баштап касапканага кирип, анан чекесиндеги ушундай бир жол менен кылтын-кылтындарга чыгып кетет экен дагы, жанагы маңыроо баш койлордун бардыгы касапка илинип, союлуп кала берет экен. Касапкананы барып көрбөдүм, айылда койлорду киралинге салат. Салса койлор баспайт, дөпөрөз болот койлор. Анан бир текени кошо берсе, теке чуркап барат дагы, киралдын чекеси менен басып кетет да, койлор басканы бит топ-топ деп киралинге кулай берет. Ошентип Андижанды өлтүргөн, башка жерде өлтүргөн бир теке бизге келип алып, биз ошентип киралинге салгысы келип, жаңжалды баштагысы келип аткандар бар. Кудай Таала Рамазан айында шайтандар байланган убактан да шайтандар байланып, анда фитна кыла тургандан Кудайым сактаган болсун. Кудайга шүгүр, Кудайым биздин бардыгыбызды акыл менен урматтуу кылган. Акылыбыз бар.